эмне кыласың, артист болуп үй бүлөң бага албай каласың деген сыяктуу нерселер. Жерге жатасың, сыз кышында ойнойсуң, сыз оор темаларды ала бересиңер, кыйын темаларды тарта бересиңер, андан көрө жеңил желпи эле комедия тартып койгула. Залда отурган адамдардын баардыгы ыйлашып атат да. Бир көргөнгө эмес, мындай түбөлүк салфеткага көрүп фоточка алып келишиңиз керек. Ар бир үй бүлө, ар бир кыргыз жараны барып көрүш керек. Мен түшүндүм дейт да, бул канчалык оор экенин. Бала эмнени каалап атат, аны дагы эске алып коюш керек. Сен көз карашың башкача болсун. Сызга отуруп калган күнүм болду. Ошол күнү жамгыр жаап, бүт ат менен болуп, сценарий, сюжет кармабаса, көрүүчү көрбөйт да. Мурдагы Аскар Сулайманов болуштун кереги жок. Амплуаңызды өзгөртөлү. Сиз бул жакта тренер болосуз. Кино үчүн кандай тобокелчиликке баргансыз? Тренировкага шашып баратып, анан ошо жолду кыскартам деп чоң суга кире коюп, анан агып кеткен жери бар да. Бир 10 мүнөт кол чаап койсочу. Забаттан Ошол нерсени прям үйүңө барып алып дагы аял киши жок, үйдө береке жок да. Жараткан үчүн бир жакшылыкты берип коюш жеңил экен да. Сен ойлогондон дагы 1000 эсе кылып берип коюшуң мүмкүн. Кыялдана бериш керек экен. Голливудка сапар алып атабыз. Кудай буйрса, элге жагып, эл кол чаап, сен ошондон рахатталсаң, эң чоң бакыт ушул экен да чыгармачыл адам үчүн.